ожирение, сахарный диабет, аутоиммунный, жүрек оору, тұқымсыздыққа алып келген мына ушулар. Бұл суу май. Мындайча айтканда растительное масло. Эки жол менен табат. Мынакей пресстелип жазалган май, мынакей ушул. Мына көрдүңөр, жылтырап майда болуп калды. Бул биринчи жол. Бирок ушуну эле кайра карап тургула. Жмых менен кошо салдым. Эмнеге дегенде, бул пресстеп табылган май, бул ыңгайсыз, прибыл ап келбейт. Майдын жартысынан көбү ушундай жмыхта калып калат демиш. Имиш эмес точно. Бул болсо эми бензин. Экинчи жол экстракция жол менен алынат. Мынакей бензин. Бензинге ушинтип туруп аралаштырып, абадан аралаштырып, бензин бүт майларды өзүнө сиңдирип алат. Жана ошол бензинди кайрадан учуруп, чыпкалагандан кийин, майды өзүнө алгандан кийин, бензиндеги элементтер калып калат, бензиндин жытын чыгарышындагы кошумчалар кошулат. Мынакей канцероген деген уулардын баардыгы ушуда. Жана өзгөчө жасаган тамагыңар чыр дегенде скороттон өтө уулуу токсиндер чыгат. Жана зыяндыгын айта берсем, мынакей графикти көрдүңөр, канча деген ожирение, сахарный диабет. Муну суу май дебей, бензин май дешибиз керек.